Бүгін президент Садыр Жапаровтың қатышуысында Қырғыз Республикасының Улуттук банкінің жаңы имаратының ачылыш азами болып өтті. Президент имаратта улуттук алтын валюта резервтерін сақтауға лайықталған заманбап кампа құрылғанына тоқталып, Қырғызстандың алтын запастары өлкө аймагында сақтала тургандыгын баса белгиледи. Biz burada altınlarımızды сактоо жагынан абдан аксап келдик эле. Шартыбыз өтө начар болчу. Көпчүлүк убакта алтындарыбызды чет өлкөлүк банктарга сактап келгендигибизди баарыңыздар жакшы билесиздер. Мындан ары Улуттук банк эл аралык жогорку стандарттарга жооп берген, 1000 тоннага чейинки алтынды сактай ала турган дүйнөлүк талаптарга жооп берген эң чоң кампага ээ болду. Эми биз өзүбүздүн алтынды гана эмес, тескерисинче чет өлкөлүк кардарларга да кызмат көрсөтүп, алтындарын сактап берүүгө кудуретибиз жетет. Ошондой эле Улуттук банктын ички түзүмдөрү жаңыланып, кибер коопсуздукту камсыз кылуу, банктык маалыматтарды коргоо, каржылык сабаттуулукту жогорулатуу багытында иш-аракеттер байма-бай болуп турушу зарыл. Эл аралык стандарттар менен улуттук кызыкчылыктардын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо башкы милдетиңиздер. Жаңы имарат Бишкек шаарындагы Каллага Киев көчөсү 89 дарегинде жайгашкан. Маалыматтарга ылайык курулуш иштери 2 жылга созулган. Имараттын жалпы аянты 22,24 миң чарчы метрди түзүп, 10 өз алдынча блоктон турат. Бул имаратты башка мисалы социалдык имаратка салыштырып болбойт. Себеби мына блокту эле карасак, бул блокто ар кандай өз нормасы бар. Анан бизде кампаларыбыз бар. Ошо кампаларыбыз баары кооптук жагын сактоо максатында бул жерде өзүнүн отдельный СНИП деп коет, ошо СНИПтин нормасы бар. Ведомственный строительный нормалар менен курулган бул имарат. Инженерно-техническое обследование кылып, эме кылганда булар 12 баллга чейин чыдайт.